Türkiye boyunca kitaplarının birleşiminden ошол 7-ci ayda Türkiye aslında bir anda tapşırdı. Махаббаттың bir ғана, бирок ал жок, эгер болсо ал гана, мага шенбе, элес кылып баардыгын бөлүп жүрөм, өзүң окшоп ал гана. Сүйүү деген, сүйүү эмес элинден, сүйүү деген от жакшуу жүрөктөн, сүйүү деген, сүйүү эмес бетиңден, suyuyu деген süzülü öpülü denizde. Ara söndür. Kanday kıska, kanday az. Tağdır oşol, ölçümünün köp kılbas. Bирок çirkin, azgına meylile, anın oktoy, tezdigine katatbaş. Geçiyi gala, tigil gırda çok ele, kaydan çıktı, bozat mingen 30 yaş. Ağzınay, üst üstüne kamçılap, jeter jeri, düşör yubarçılap. Eger anın jeter jeri var bolso, nege suuday, tınbayağa dadamsam. Oşunduktan tınımı çok ömrüm, uç kıyırı çok, alız çokko şaştı. Bugün tuğlap, geçi gün doydum koy, geçi jırgap, ertenkime kayda koy. Men aldağan, jaştırma işim çok, ölüm meni erkeletip koygondoy. Uşunca gün, uşunca yıl arası, jana gana, baya gana bolgondoy. San ming жылдын арасын, турмуштун дамган курукпайды ташын, өмүрдү салмоор кылып дырылдатып, тагдырдын саз айланып зуастасын. Адам денеси акылын камчыланып, замана кайда капыратасың. Tumandan tuttun başın, burgatıp alsızlarına kancasın. Dağlanıp gün nurunda içerek verir, görsünür, geri çekici yol tazasın. Kazatçı kalan çocuk bağda boşluğu, zamana haydi kalasın. Zamana sakınlara, sakın çevdi, zırkap zarlığa doktor vermeyi, örgün düş, ötkün yaşlı kalalık biz, hayırlı kalına, hayırlı bir zamana, suğuz ve düz yolunda, kırılan bir danış. Sen geldin be okul. Ömrü jönünde Deniz Yusupov bir sarımları ömrüm degen kitap yazdı. Bu kişi aябай жерлери да ушу алкылдан калган отургуч кайерде, анын калеми кайерде калган, кандай болгон, сүйүүсү, могу азыр ойноп аткан Мамаев менен биз келинчек ойногон эпизоддорду кантип тапканын бүт баарын жазып чыкты. Анан биз эчтекесин калтырбай суусап гана окуп, дагы эмнеси калды экен деп зарыгып окуган, алкылдын ар бир саптарына таасирленип, туурап жазган, жаңыдан калем кырмаганын баары алкылдын чыгармаларына таасирленчү элек. Анан мен бул алкылды биз ошол кезде Советтер Союзунун алдында акындардын баары 15 тилге, 15 республикабызда, ошо 15 тилге которгонго аракет кылчу. Биринчи орус тилине, өзбек тилине, казак тилине.
Бирок Алыкул Осмоновдун ырлары боюнча орус тилине көп которулуу абдан кыйынчылык туудурулду да. Менин байкашымча, эли баары эле билет. Себеби дегенде бул наркта кыргыздын нарк маселеде кыргыздын баягы бөөнө сөздөрү көп болгондуктан которушта кыйын болду. Мына ошентип акырын которула баштады. Анан кийин 1992 экен орустун мыкты акыны Михаил Синельников Москвада акын ошол мой Алыкул деп орусча которуп чыкты. Ал которуп ошол чыккан берде чыгарды да Бишкектен. Чыккан гонорарын биздин үй-бүлөгө, биздин Жоломамутов казылып калгандан биздин үй-бүлөгө менин балдарыма гонорарын берди. Бул Алыкулдун чыгармасындагы даркандык айкөбү ошол сатап, ошол орус тилине да өтүп, ошол жакшы биринчилерге которулуп, ошонун гонорарын бергенге чейин барды да. Бул дагы кызык фактор. Бул акындардын айкөбү, акындардын мактыгын турат. Анан эми Доктор жактырган аяк. Түрдө растырып кетип калат, баштап коюп. Эми баарыңыздарды эртең келе жаткан байрамыңыздар менен куттуктайм. Эртең жазуучулардын күнү. Тилек каршы Алыкул атабыздын кайтыш болгонуна түшүп кетип калды. Экинчи залдардын төрөлгү болгонун айтмады. Ошого байланыштуу 2 күндөн бери ушул залда иш-чара жүрүп атат. Кече дагы ушул маалда ушул жерде Айтматовдун туулган күнүнө карата иш-чара өттү. Арамыздардан мен байкасам, мен эле дагы 2-3 киши катышып турбуз бул жерде отургандарда. Тилекке каршы ошо маданият менен адабиятка болгон мамилени көргөздү да кече Айтматовдордон бирөө жок. Аксакалдардан бирөө жок. Адабиятчылардан эч ким жок. Бир текта учкуштардын училищесинин балдарын айдап келип, саякпаганын айтып 30 жылдын даярдаган бир секалар бар экен, ошону ойдурмуш болуп, анан алардын 2 ага эжеси, анан биякта китепкананын 5 кишиси, анан көчөдөн келген 5 киши отуруп, анан ага караганда бүгүн жакшыраак, кантинден кичине башкачараак, бүгүн жакшыраак уюштурганбы десем, министрликтин замы берет деп келишкен бир ал замдагы сүйлөп алып кетип калды. Анын аркасында ушундай галочка койдуруп кетпей деген тенденция бизди сакталып отурса, Алыкул менен адабият Айтматов деле унутулуп калат го бара-бара. Эми кечирип коелу баягы айла жоктун айтылган келип турат. Бирок биздин Алыкул өзү таланты менен залкар билесиздер. Толук жетим болуп жанагы балдардын бул баксы толо экен. Канча бир залкарлар, канча бир мыкты таланттар, акындар, жазуучулар, мамлекеттик ишмерлер белгисиз калып кетип атат. Кыргызда сурооларым барбы деген сөз бар да. Бул кишинин суроолары биринчи кезекте таланты, аны сыйлаган эли бар экен. 15 жолу Улам Майра төрөлүп, 15 жолу жашамасаң барып тур деп жазган сабындай, ар бир юбилейинде улам жаңырып, улам жашарып жатат. Болбосо элестетип көрүңүздөр, мындан бир 30 жыл мурда Алыкул унутулуп калды. Бейтинин башындагы эстелик жыгылганы калды. Башка эч жерде эстелик жок деп илактап, жаштар, студенттер гезиттерге макалалар жазып, уюштуруп жүрүп элек. Памир байка жүрчү эле башында бул Памир байка көрбөйт. Шерилдин соңу. Анан ошол иши өмүрү бар, Алыкул барынан ушундай Чехолдун стайга казын. Чехол менен колуна кетчү. жылдык созулуп кеткен өткөр мезгилибизде дагы элдин коюп табагын таап ал деген учурда дагы Алыкулду унута албай ушуну 10 жыл мурда мындан кыйдан начар эле экономикабыз. Өкмөт менен партиябыз деп мурдагыча айтканда азыркы аткамберлерибиз, төбөлдөрүбүз Алыкулдун юбилейин өткөрүп алган. Деп эле ачык эле чечим чыгарып койду. Жакындары тууган уругу туугандары бар болсо өткөрүп алсын, мындай юбилейлерди өткөрбөйбүз деп.
Ошондо Моголдор уруусу биригип, Алыкул Моголдордон экен. 100 жылдыгын өткөрөбүз, Мета Моголдор. Ошондо Алыкулдун энциклопедиясы чыкты. Алыкулдун томдору чыкты. Мына элдин күчү. Ана мына бүгүн 10 жылдан кийин Кудай буйрса, эң кичине 110 жылдыгына даярдап чыгып 110 жылдыгында кичине мындан дагы Алыкул дагы бир секип, дагы бир толкунланып, дагы жашарып чыгарып атабыз. Андан бери Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада отурабыз мына. Алыкулдун эстелиги бул жерде да турат. Көлдөө үйүнүн алдында да турат. Бирок жаңыдан реставрацияланган үй музейинин ичинде да бүйсүп турат. Демек Алыкул өлбөс акын экен. Улам жаңылады, улам Алыкулчулардын катары толуктанып келет. Менин Замир досум, курсташым качан эле Алыкулчу болуп кеткенин түшүнбөй калдым. Же өзү жазбайт. Анан эми жазгандарды акындарды түшүнүшү болот. Бирок Тамирбай эке менен Замир акындарга караганда көбүрөөк иш кылды Алыкулга. Анан мына азыр доктор Өкбаевке кошулуп жүрүп жазушылар чүй облустук бөлүмү. Мына ушулардын баары менимче Алыкулдун арбагын козгоп, Алыкулдун алдында көп иш кылып атышат. Сиздерге окурмандардын атынан чоң рахмат. Алыкул атабыз майым жашай берсин. Арбагында өзү ата журттун атына деп китебинин атын жакшы атапсыз да. Ата журттун атына жазган эмес да. Сен орунга мен орун ата журттун атына алыш сөздүк үчүн айтпай калганда ошол эле ооруп калган. Ошон үчүн